Ар дайым жаз алдында ишембиликтердин деми менен отургузулган бул көчөттөрдүн көпчүлүгү көктөбөй калгандыгын Баткен Токой чарбасынын токой өстүрүү инженери Нуралы Акматов өкүнүү менен айтты. 4 миңден 7 миңгече сатылып аткан көчөт бар. $100 келип аткан, $100, $200 келип аткан көчөттөр бар чет өлкөдөн. Ушундай көчөттөрдү да курутуп коюп атпайбы, эң баалуу көчөттөр. Биздин лесколдо өстүргөн. Эң эле арзан райондон мындайчасы айтканда 200 сомдон 700 сомго чейин турат биздики. Анан арчаларыбыз арзан эле 200-300 сомдон эле алып өкмөттөр тигишип атат. Ошону дагы айтып атпаймынбы, жанакындай биринчиден эле кароо келишпей атат. Ошону карап көктөтүп бирөөдү бекитсе, ошол адам карап өстүрүп коеюн деп добросовестно өстүрсө. Көчөт өндүрүү түйшүктүү, ары көп мээнетти талап кылган жумуш. 4-5 жыл аздектеп карагандан кийин гана отургузула баштайт. Өкүнүчтүүсү ишембиликтин деми менен отургузулган көчөттөрдүн көп бөлүгү куурап калууда. Арча көчөтүбүз бул 2020-жылы отургузулган, ушул жерге мектеп бөлүкчө болуп, ушундай мээнет менен 4 жыл 5 жылда ушундай даражага келтиребиз да, мээнет мененчи. Анан акырында бизден баягындай айлөкмөттөр алышып, кайра жоопкерчилик карабай коюшат да, биздики көчөттөрдүчү. Курап калышат да. Биз бул мээнет менен ушунча 4 жыл 5 жыл дегенде ушундай даражага жететибиз арча. Баткен райондук токой чарбачылыгы жылына көчөттөрдүн 4-5 түрүн өстүрөт. Жыл сайын айлөкмөттөргө жана мекеме ишканаларына 2000ден 3000ге чейин суроо талапка жараша көчөт берилет. Быйыл дагы Баткен райондук токой чарбачылыгы жаздын башталышы менен 2100 көчөттү келишимдин негизинде айлөкмөттөргө берет. Предварительно сүйлөштүк. 2100 дананы көчөттү беребиз. Биз өзүбүз немеден, лескоздук чисто, эми тыштан эмес, өзүбүздүн өстүргөн көчөттөн 2100 дана беребиз. 440 миңге договор кылдык уже. Бизде быйылга мүмкүнчүлүгүбүз бар 2100дү айлөкмөттөргө бергенге. Элибизде туулганына эмес, турганына сүйүндөгөн кеп бар. Ар жума сайын өтүп жаткан ишембиликтерде көчөттөрдү отургузууда. Ар бир отургузулган көчөттүн өнүп кетүүсүнө өзгөчө көңүл бурсак. Алып кетишет, бул акчасын которупчу. Анан бизден кийин алып барып мектепке тигишет, садиктерге тигишет. Анан жоопкерчиликти алат да бизден алып кеткенден кийин. Бирок кийин биз барып монитор жүргүзүп караган жерде кургап калып атат да көчөт.